Орусияда жеке жактар болгон такси айдоочуларынын иштөө убактысы чектелди. Бул тууралуу өкмөт токтом чыгарганын ТАСС басылмасы жазып калтырган. Тактап айтканда, эми Орусияда такси айдагандар күнүнө 12 саат гана иштей алышат. Жарлык 2023 жылдын 1-сентябрынан тартып күчүнө кирет жана 2029 жылдын 1-мартына чейин күчүндө болмокчу. Жеке адамдын такси айдоочусунун нормалдуу иштөө убактысы календардык жумада 40 сааттан ашпогон тийиш деп айтылат Орусия өкмөтү жарыялаган документте. Буга чейин Орусиянын мамлекеттик думасы такси айдоочуларын мамлекеттик деңгээлде аныктоону сунуштаганы маалымдалган. Анда квалификациялык талаптарды белгилөө жана бул кесипте иштегендердин эмгек жана социалдык укуктарын коргоо маселесин чечүү тапшырылган. Атактуу футболчу Криштиану Роналду Сауд Аравияда калып ийгиликтерге жетүүнү көздөмөкчү. Бул тууралуу чет элдик спорттук басылмалар жазышкан. Маалыматка ылайык 38 жаштагы чабуулчу кышында Аль Наср клубу менен келишим түзүп, бирок кубоксуз калды. Мындан улам көптөгөн басылмаларда Роналдунун жаңы чемпионаттан кетүүнү каалаганы тууралуу маалымат пайда болгон. Бирок португалиялык футболчу бул божомолдорду жокко чыгарган. Мен клуб менен кубок утуп алам деп ойлогом, бирок оюм ишке ашкан жок. Акыркы 5-6 айда клуб жакшы эле алдыга жылган, титулду жеңүү оңой эмес, бирок мен позитивдүүмүн жана келечекте жакшы болоруна ишенмекчимин. Мен бул жерде бактылуумун жана уланткым келет. Менин оюмча иш ушул эле маанайда уланса, Сауд Аравиянын чемпионаты дүйнөнүн алдыңкы 5 лигасынын катарына кирмекчи деген Роналду. Кошумчалап кетсек, Роналду Аль Наср клубу менен 2,5 жылга келишим түзгөн жана анын жылдык кирешеси 2 миллион еврого жакын. Айпери Медет кызы Бишкекте өтүп жаткан дүйнөлүк рейтингдик турнирде 76 килограмм салмакта алтын медаль утту. Кечээ 2-июнда Айпери Медет кызы рейтингдик турнирдин финалына чейин жетип, финалда кытайлык балбан кыз менен кезгелген. Айпери Медет кызы беттеш бүтөрүнө дээрлик 1 мүнөт убакыт калганда 3-1 эсебинде утуп алган. Ошондой эле бирок ал акыркы секунддарда атаандашын келемден түртүп чыгарып 2 балл, андан кийин артына өтүп дагы 2 балл алган. Жыйынтыгында жалпы эсеп 5-3 болуп Айпери Медет кызы рейтингдик турнирде алтын байге утуп алган. Бул кыргыз курамасынын аталган турнирдеги алгачкы алтын медали болуп саналат. Украинанын президенти Володимир Зеленский башкалада адамдар жабык бомбадан улам каза тапканы ырасталса, ага шаар бийлиги жооп берерин айтты. Бул тууралуу ал Молдовадагы саммиттен кийин журналисттерге айткан. Молдовада өткөн саммиттен кийин журналисттер Зеленскийдин шаарга жасалган соккудан жабык 5 баш калкалоочу жайдагы 3 Киевдин тургуну каза тапканы тууралуу маалымат тастыкталса, ким жооп берерин суранышкан. Баары жооп берет, реакция катуу болот, балким нокаут деген Зеленский. Көпчүлүк саясий серепчилер Зеленскийдин бул сөзү Киевдин мэри Виталий Кличкого түздөн-түз тиешелүү экенин айтып чыгышты. Буга чейин Украинанын коопсуздук күчтөрү аба чабуулу жарыяланып жаткан учурда Киевде баш калкалоочу жай ачылбаганын аныктап, тинтүү жүргүзүшкөн. Кийинчерээк аны ачпаган кароолчу камакка алынган. Андан кийин прокуратура менен полиция кызматы Киевдин администрациясында бомбадан баш калкалоочу жайлардын жабылышына байланыштуу жергиликтүү тургундардын арыздарын алышкан. Индиянын Одеша штатында 2 жүргүнчү ташыган жана 1 жүк ташуучу поезддердин кагылышуусунан 120 адам каза болуп, 850 киши жаракат алды. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Маалыматка ылайык, поезддердин кагылышуусу жума күнү жергиликтүү убакыт боюнча 19:20 Индиянын Баласор шаарына жакын жерде болгон. Темир жол органдарынын маалыматына караганда, Калькуттадан Ченнайга бараткан жүргүнчү поездинин 10 вагону жүк ташуучу поезд менен кагылышып, рельстен чыгып каршы жолго кулап түшкөн. Андан кийин дагы 1 жүргүнчү ташыган поезд аларды сүзүп, натыйжада дагы 4 вагон рельстен чыгып кеткен. Учурда жеринде жүздөгөн куткаруучулар иш алып барышууда. Көптөгөн жүргүнчүлөр оодарылып кеткен вагондордун астына калышы мүмкүн. Айрым маалыматтарга караганда каза болгондордун саны 200дөн ашкан. Урматтуу мекендештер, сиз чек арага ишеничтүү барууну, жегерде чыкты жазап таза документ менен жүрүүнү кааласаңыз, анда ишеничтүү айдоочу Мухиддин кызматта. Ортомчусуз до конца чек арага өзү алып кирип алып чыгат. Заманбап комфорт машинада жылуу жумшак барып келесиз. Ак кеме же Москвардан келдим десеңиз, бекер кара тизмеден текшерип документке жардам берет. 24 саат WhatsApp жана байланыш +8 926 213 0060 +8 965 402 93 Мухиддин.